имам Муслим жана имам Тирмизи рахимахумуллах экөө тең Абу Хурайра радиаллаху анху риваят келтирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Фуддилту алал анбия биситтин". Канча миң пайгамбар өткөн. Адам атадан тартып пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга чейин анығын Алла билет. Бирок кейбир риваяттарда 200 миң, 124 миң азы көп, 120 миң дегендер келет. Кандай болбосун, 100 миңден ашык пайгамбарлар, ошолордун бардыгынан Алла Таала пайгамбарыбызга өзгөчөлүктө көп берген. Бул хадисте айтып атат, 6 нерсе менен аларга караганда мага артыкчылык берилди дейт. Бардык пайгамбарларга 6 нерсе менен мага артыкчылык берилди. Биринчиси, утиту жавами'ал калим. Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ушундай данышман, ушундай сөздөрдү берди. Ал сөздүн өзү кыска, мааниси өтө терең. Ушу жавамиул калим дейт. Экинчиси, ва нусирту бирруб. Сүр менен Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга жардам берди. Капырлар бир айлык сапарда канча узак болсо, ошончо узактан Алла Таала пайгамбарыбызга сүр берген эле, ошончо узактан капырлар коргот эле дейт. Ва ухиллат лиял ганаим. Мен үчүн олжолор адал кылынды. Мурдагылардан да эмес да. Олжо болсо, дөңсөк алып барып коет эле, асмандан от келип күйгүзөт эле, бүттү эле. Так. Ва жуилат лиял арду масжидан ва тахура. Мен үчүн жер мечит кылынды, жана таза кылынды. Бул кандай деген? Мурунку үммөттөрдө туугандар ибадатканасына барып намаз окуса кабыл болот эле. Төө ашуда барып намаз окуса кабыл эмес эле. Башка жерде окусаң, азыр бизде поледе окуп атабы, улакча окуп атабы, стадиондо окуп атабы. Бардык жерде кабыл. Анткени бардык жер масжид. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен үчүн жерди Алла Таала масжидан, сажда кыла турган жай кылып койду, жердин бардык бети сажда кыла берсең өтө берет." Экинчиси тахура, жерди Алла субханаху ва таала суу жок кезинде таяммум кылганга, тазалыкка себеп кылып койду. Ва урсилту илал халк кафатан. Жана бардык махлуктарга, бардык адамдарга мен пайгамбар болуп жиберилдим дейт. Мурдагы пайгамбарлар андай эмес эле. Мурдагы пайгамбарлар өзүнүн аймагына эле пайгамбар болчу. Өзүнүн элине эле пайгамбар болчу. Макулбу? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бардык адамзатка "Кул я айюхан нас, инни расулуллахи илейкум жамиа". Куранда Алла Таала айтат: "Айткын ey Мухаммад". Не деп? Адамдардын баары, силердин баарыңарга мен элчи болуп жиберилдим деп айткын деп Алла Таала өзү айтып аткан. Андан кийин ва хутима би аннабиюн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын 6-чы өзгөчөлүгү бардык пайгамбарларга караганда Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызды пайгамбарлардын мөөрү кылып койду да, акыркысы кылып койду. Ошо менен пайгамбарчылык бүттү. Буга чейин келип аткан. Мурда андай эле да. Бир пайгамбар келди, ал өлгөндөн кийин ал кетет, Алла башка пайгамбарды жиберет. Ал өлгөндөн кийин ал кетет, башка пайгамбар келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн кетти, эми башка пайгамбар келбейт. Ушу менен пайгамбарчылык мөөрү басылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмеси менен рисалат пайгамбарчылыгы менен Алла Таала бүтүрдү. Бул 6.